Мисалы үчүн азыр деле күтүлүүдө, мисалы үчүн ошол эле Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда дагы деле мындай ишке ашыра турган инвестициялык проекттер да дагы бар деп. Мисалы үчүн ала турган болсок, эстеп кетсек, ошол эле чек ара маселеси. Оңой менен 30 жылда чечилбеген маселе чечилди. Бул бир. Экинчиден, бул суу маселеси. Өзүңөр билесиңер, биз баягы Кемпирабад суу сактагычы деп айттык. Өзбекстан Муданижан суу сактагычы деп айтат. Баягы Совет доорундагы чечилбеген маселе бүгүн эки баягы орусча айтканда эки саясий эрки бар, политическая воля деп коет го. Мамлекет башчысынын эки саясий эрки бар. Эмне менен жаңы этап Кыргызстан менен Өзбекстанда болуп аткан жаңы этап, жаңы ишке ашыра турган баягы мурда эгерде көп вектордуу дипломатия деп айта турган болсок, азыр көп пландуу дипломатияга өтүп, конкреттүү түрдө кадамдар басылды. Көп учурда. Мисалы үчүн Өзбекстан менен ачылган Кыргызстан-Өзбекстан инвестициялык фонду 50 миллион АКШ менен бааланган, коюлган сумма потенциалы 200 миллионго чейин ашыра турган потенциал. Андан тышкары дагы ошол эле биздин мамлекетте конуш мындай кошуна деп көп маселени көтөргөнү дагы. Кыргызстанга өз мамиле региондук мындай Борбордук Азиядагы регион эң негизги соседибиз турган дагы деп туруп, өзүңөр билесиңер, Өзбекстанда көп Манас деген айыл курулган. Андан тышкары булар инвестиция кылып, Өзбекстан инвестиция кылып, Баткен облусунда мектеп, Баетов атындагы мектебин куруп берди. Андан тышкары дагы орто келишим менен мына айта турган болсо, совместное предприятие деп коет го, Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан баягы энергетический потенциал, мүмкүнчүлүктөрдү көтөрүп, баягы ошол болгон коркунучтарды көтөрүп, суу маселесин дагы, энергетикалык маселесин дагы орто СП катары дагы көтөрүп курабыз, коелук деген маселе. Бул жалпысынан айтканда регионду, жалпы Борбордук Азиядагы регионду сактап калалы. Географиялык түрдө керек болсо, маданият түрүндө да, тил бир мисалы үчүн да. Баягы жалпысынан ала турган келиш тарых Кыргызстан менен Өзбекстан, Казакстандык ала турган болсо, жалпысынан коюлган ортодогу мисалы үчүн келечек түрдө бирге регионду сактап калалы деген мүмкүнчүлүктөр бүгүн болуп аткан, мына 26-сында 27-синде болуп аткан мамлекеттик сапар Кыргызстанга, ошо Өзбек президентин Шавкат Мирзиёевдин, бул дагы бир далил деп эсептейм.